негизи бизде мындай бөлүп келсек категория бар да, айыл чарба тармакты өнүктүрөбүзбү же элди өнүктүрөбүзбү, адамдарды ошол эле дыйкандарды кайсы жагынан киришебиз дегенде сөзсүз түрдө биринчи орунда элди деп ойлошубуз керек. Эл дегенде бүгүнкү күндө биз коммунизм артта калды, союз доору артта калды, биз бүгүнкү күндө капитализмде жашап атабыз. Капитализмдин сиз да окугансыз билесиз, товар деньги товар дегенде категориялар сыяктуу эле эң жогорку орунда бул прибыль турат, пайда. Айыл чарбасын кайсы мезгилде пайда кыла алабыз, эгерде дыйканды байыта алган кезде. Дыйканды байытыш үчүн эмне себеп керек? Эки себеби бар. Буга чейин айтып кеткендей, жакшы түшүм, жогорку деңгээлде түшүм, анан аны жакшы бага сатып берген. Ушул эки механизмдин үстүндө гана иштешибиз керек. Ал эми экинчи категорияны алганда, айыл чарба тармагын өнүктүрүү дегенде анда кайсы жагынан өнүктүрөбүз? Дыйкан жагынан келебизби же агрегатор, азыркы бүгүнкү күндө кластерный подход деп атпайбызбы? Жакын утверждать. Бул дагы мен ойлойм бүгүнкү бийликтин эң чоң бир кадамдардын бири. Эң түз кылган иштердин бири. Себеби кластердик подход менен биз мисалы үчүн ошол эле кайындык кант дейбизби, же болбосо кант сүт дейбизби, же болбосо башка ушул тармактагы чоң агрегаторларды колдоп берсек, ошол менен кошо эл дагы тартылып, эл дагы байып калат деген сөз да. Бул деген сөз аягынан болот атпайбы? Биз ошондо айтып атам да, кайсы жагынан деген, же дыйкан жагынан башташыбыз керек, же крупный бизнес жагынан башташыбыз керек. Мамлекет бүгүнкү күндө ошо кластерлерди күчтөнтүп берейин деп атат. Ошо кластерлер күчөнсө, сөзсүз түрдө тиги дыйкандар да күчөйт. Мен ойлойм, ушул саясат дагы туура. Бирок биздин мен бүгүнкү алып бараткан өзүбүздүн бай дыйкан саясатында биз эми баягы дыйкандар менен тыгыз иштейбиз. Бүгүнкү күндө 450 миң ушул дыйкан чарба бар десек, эми дыйкан чарба дегенде аны синониму ошол үй бүлөлүк чарба деп да айтсак болот да. Кээ бирки жерде фермерский, кээ бирки жерде үйдө, үй бүлө, үлүш жеринде иштейт. 450 миң дыйкандын ичинен 413 миңи биз менен иштешет. Ошолор жерсемдик чалат, анча-манча химиялык, биоорганикалык коргоо заттарын, дрондорду иштетет, лабораторияны иштетет. Ошолор менен иштеп аткандан кийин биз ошол сапат берип аткан, кылып аткан ишибиздин сапатын жогорку деңгээлде кылып коелу деп. Жакшы сапаттуу үйрөн берели, жакшы сапаттуу агрономикалык кызматты берели. Себеби көп учурда дыйкан аракети жакшы, бирок билбейт кандай кылышты. Же болбосо билет, бирок жакшы сапаттуу үйрөн жок. Ушундай баягы мындай орду менен ар кандай проблемалар көп. Менин өзүмдүн жеке оюмда дыйкандарды биринчи очередте байытышыбыз керек. Себеби эгер дыйкан байыса, каалабайбызбы, рынок байыйт. Эгерде дыйкан байыбаса, 1 жыл, 2 жыл минуска кетсе, ал 3-чү жылы кийимдерин чогултат да майла жок Россияга кетет. Ар бир айылдан 1-2 дыйкан кетсе, азыр мен 10-40 деп айтпайм. Кыргызстанда канча айыл бар? Элестетсеңиз, канча деген адамга биздин базарыбыз, өндүрүү базарыбыз кыскарат. Колдонуу, как они же тоже потребители. Потребитель катары да алар да кыскарат. Мисалы үчүн, базар кыскарган бул жакшы көрүнүш эмес, экономика да кыскарат да. Ошон үчүн биздин оюбузда, мен жүргүзгөн өзүм доктринамда, ошол бай дыйкандын программасында түздөн түз жерди байытып, же болбосо экономиканы байытып эмес, инсанды. Дыйкандарды байыталы. Атыбызда ошон үчүн баягы бай жер башка эмес. Дыйкан бай болуш керек. Дыйкан бай болсо, биринчи очередте үй бүлөсү сапаттуу тамак жейт. Сапаттуу тамак жесе, сапаттуу ден соолук болот. Сапаттуу ден соолук, чөнтөй капчыгы жакшы болсо, балдарын жакшы жерге окутат. Бул эскиден бизден келген, биздин каныбызда бар. Ата бабаларыбыз акыркы коюн сатып, баласын Бишкекке же бир борборго жөнөтүп окуткан. Ошол традиция дагы да уланат дагы. Биз кандай коом менен жашагыбыз келет bundan 5-10 жылдан кийин. Эгерде бүгүнкү биз айтып келип аткан коомубуз, ата-энеси Россияда иштеп атат, айылда баласы, ата-энеси, балдары, ата-энеси жок, калган тарбия көрбөгөн коом менен жашайбыз десек, анда биз каяка барабыз белгилүү. Ал эми эгерде ошол ар бир айылдагы бизден дыйкан дегенибиз бул ошол эле малчы, ошол эле жер менен иштеген, ошол эле багбан менен багбанчылык кылган, ошол эле балык менен иштеген баарын эми айылда дыйкан деп коет го. Эгер дыйканды байыта алсак, анда ошол кийинки коом бул миграция маселесинде, экономика маселесинде бар жогунда эң эле мазмундуусу адам байыганда каалабай акылдуу болот да. Аң сезими көтөрүлөт. Ошон үчүн биз ошо дыйканды байытсак, менин жеке өзүмдүн практикамда, өзүмдүн мындай программамда ушул Кыргызстан экономикасы өнүгөт деген ойдомун. Бүгүнкү күндө дыйкандарга жетишпеген эң чоң нерсе бул мотивация, стимул да. Эгер дыйкан жыл сайын өзүнүн түшүмүнөн жакшы пайда алып турса, анда айыл чарбасы көтөрүлөт. Ал 100%. Өкмөт эмне кылыш керек? Өкмөт ошол алган түшүмүнө сатканга
жана ошол түшүмдү алганга максималдуу түрдө жардам бериш керек. Өкмөт иштеп бериш керек деген сөздөн биз алыспыз. Дыйкандар бирөө келип ордуна иштейт дегенден алыс болуш керек. Булар өзүлөрү иштеш керек. Мамлекеттен баягындай мына жүгөрү боюнча, экспорт боюнча быйыл неме болуп калган, мындай барьер болгон сыртка чыгаруу боюнча. Ошого окшогон нерсе болбойт, наоборот колдоо иретинде. Өндүрдүңбү, каалаган жакка сата бер. Өндүрдүңбү, жакшы акчага сат деген ушундай бир колдоолор болуш керек. Анан сөзүмдү аягында мен президент Жапаровго да өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Башында айткандай, баягы 25 жылда бөлүнбөгөн акчаларды мына быйыл бөлдү. Чынында ошол акчалар максаттуу, ана рационалдуу колдонулса, айыл чарбада чоң секирик болот. Бүгүнкү күндө мына айыл чарба министрлиги да ушунун үстүндө иштеп атат. Биз да колубуздан келишинче салымыбызды кошуп атабыз. Сөзсүз түрдө бизнес өкмөт менен чогуу кетиш керек. Өкмөттүн колу жетпеген жерде ошол бизнеске таянат. Биз ошол кезде артыбызды салбай жардам берип турушубуз керек. Маалымат болобу, кайсыл жагынан болобу, ошол жагынан бай дыйкан ар дайым ушул дыйкандар менен жана өкмөткө жардам бергенге даяр.